Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam Ramazan'da düşötüle deydi. Bukhari'de kelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam Ramazan'da düşötüle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da hatim kılıp berediler deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi mujtahid alım. Kur'an hadisten özü masaillerdi çıgara ala turgan dengelde ötö çoң alım bolgan Abu Hanife rahmetullahi bizdin mazhab başçыбыз. Ötö көп maселелерди изилдеп канча маселелерди жазып кеткен. Ошол Abu Hanife rahmetullahi aleyhi dагы дейт. Орозо айы келгенде дейт, бардык маселелерин токтотуп Куранга көңүл бурчу дейт. Куранга. Суфиян Саури rahmetullahi aleyhi бул дагы өтө çoң алым болгон. Анын адаты кандай элесе, ал дагы дейт, качан орозо айы келгенде дейт, орозодо Куранга көбүрөөк көңүл бурат эле дейт да. Ошого туугандар, бул Куран, бул орозо, Рамазан айы, бул Куран айы да. Куранга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Башка айлардан караганда Куран бул орозодо жеңил болот бизге. Эми ошол Куран тууралуу дагы бир аз тааныша кетсек, туугандар, Куран деген өзү эмне? Куран деген сөздүн мааниси, Куран бул көп окулуп туруучу деген маани берет да. Куран деген. Биз айтабыз Курани Карим деп сүйлөйбүз, бирок Курани Карим деген сөздүн мааниси эмне өзү? Курани Карим деген бул көп окулуп туруучу китеп деген маани берет да. Аллах Таала Куранды түшүргөндөн бери дейт, жер жүзүндө Куран окулуп турат. Тынбастан Куран окулуп турат да. Назала бихи рухул амин. Куранды ким алып түшкөн? Эң аманатчыл болгон периште алып түшкөн. Ал ким? Жабраил алейхиссалам. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kimge alып түштү? Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e alып түшкөн. Кайсыл тилде алып түштү? Араб тилинде алып түштү. Куранга эмнелер байланышкан болсо, туугандар, Куран ошол нерселердин даражасын көтөрөт. Мисалы, айлардан Рамазан айында Куран түштү. Ошондуктан Рамазан айынын даражасы башка айлардан караганда өзгөчө. Карасаңыз, Рамазан айында Куран түштү, Рамазан айынын даражасы өзгөчө. Шаарлардан кайсыл жерге түштү? Кайсыл жерде түштү Куран? Шаарлардан Куран бул Макка жана Мадина шаарларында түштү. Ошол себептен жер жүзүндөгү эң ыйык жер кайсыл? Макка жана Мадина. Эмне үчүн ал жерде Куран түшкөн да? Адамдардан кимге түштү Куран? Adamlardan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimize düştü. Adamlardan içinden en uluk adam kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için? Kur'an menen baylanışıp жатат da tuğanlar. Kur'an menen baylanışıp жатат. Tündörden kaysı tündü düştü? Kadir tünü düştü. Kur'an. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu teala. Biz Kur'an'da laylatil qadr tünü düşürdük deydi. Ошондуктан түндөрдөн эң улук түн бул кайсы? Лайлатул Кадр. Куранга эмне байланыша турган болсо, ошолордун баардыгы улук болуп кетет тугандар. Kur'an ушунчалык адабият менен түшкөн эле. Можиза. Аны эч ким кайталай алган жок. Аллах субханаху тааля кийин Кур'анда аят жүрдү. Кул ла ини житамаатил инсу вал джин ала я'ту бимисли хазал Кур'ан ла я'туна бимислихи. Пейгамбер саллаллаху алейхи вассаламга Аллах субханаху тааля айтып атат: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сиз айтыңыз" дейт. Эгерде дейт, ла ини житамаатил джин вал инс ала я'ту бимисли хазал Кур'ан. Эгерде адамдар, джиндер менен адамдар бардыгы биригип туруп бир Кур'ан симал bir sözdü жазып алып келе ала турган болсо дейт, айтыңыз алып келишсин дейт. Валау кана ба'духу ли ба'дин захира. Эгерде бири-бирине жардам беришип, дүйнөдөгү бардык акындар, эң чечен акындар бардыгы биригип туруп, Куранга окшош бир сөз түзүп келе ала турган болсо, анда түзүп келсин дейт да. Куранга окшош деди. Аны эч ким түзө алган жок. Аллах субханаху тааля кайра ам якулуна фтара кул фату би ашри суар. Эгерде Куранчалык алып келе албасаңар, Куран канча беттен турат? 604 беттен турат да. Куранчалык алып келгиле деди, эч ким алып келе алган жок. Аллах субханаху тааля кайра айтып атат. Не дейт? Кул фату би ашри суар. 10 сүрө. Куран 114 сүрөдөн турса дейт, силер Куранчалык алып келе албасаңар, анда жок дегенде 10 сүрөчөлүк алып келгиле деди. Аны да алып келе алган жок да. Аллах субханаху тааля кайра айтып атат: Кул фату би суратин мислихи. Анда бир сүрө болсо да алып келгиле деди. Бир сүрө. Арабтардын бардыгы алсыз болуп калды бул Курандын астында. Курандын адабияттуулугунда бардыгы алсыз болуп калды туугандар. Ошого Куранда Аллах субханаху тааля Пейгамбер саллаллаху алейхи вассаламга өз заманда можиза кылып жүргөн да. Куран өтө чексиз можиза болуп түшкөн. Курандын ичинде
бардық адамзаттың бактылуулугу кандай жашаш керек, жашоо кандай өтүш керек, негизи ошонун баардыгы камтылган эле. 604 бет болгон болсо, ошонун ичинде адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин кандай жашоо өтүш керек, ошонун баардыгы жазылган эле. Аллах субхана таала Куранды түшүрүп кийин не деп атат? Карасаңыз, Аллах таала Куранды ушунчалык хикмат, данышмандык менен түшүргөн да. Алиф лам мим заликал китаб ла райба фих. Аллах Куранды биринчи баштаган адам, Куранда хатым кылам деп баштаган адам, ар түрдүү адамдар баштайт экен да Куранда. Жер жүзүндө мисалы кафыр дагы Куранды окуп көрөйүн дейт. Мусулман дагы Куран хатым кылат. Ар түрдүү кебирки адамдар туура жолду табайын деп Куран окуйт. Кебиркилер изилдеп көрөт да, Куран бул кандай китеп экенин мен карап көрөйүнчү деп. Ар кандай ойдо Куранды баштоочулар бар. Аллах субхана таала Куранды баштаганда эле не деп койду? Заликал китаб, ал китепте ла райба фих. Анда эч бир ката жок. Ниетиңди түзөп башта дейт. Ла райба фих, анын ичинде эч бир ката жок. Ла райб, катанын бир ой мындай шеги дагы жок деп атат да. Худаллил муттакин. Ким Аллахтан корко турган болсо, булар үчүн туура жол деп атат да Куранда. Мына туугандар, биз ошол Куранды хатым кылып атабыз да орозодо. Ошого таравихтерге келип турайлы туугандар. Пайгамбарыбыздын сүннөтү бул Куранды угуш өзүнчө бир ибадат, окуш дагы бир ибадат да. Куранга карап туруш дагы бир ибадат. Куранды уккан дагы ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Абу Муса ал-Ашари радыйаллаху анху келип не деди? Я Абу Муса, мага Куран окуп бер деди да. Абу Муса ал-Ашари радыйаллаху анхуга келип туруп айтып атат, мага Куран окуп бер деди. Десе, Абу Муса ал-Ашари радыйаллаху анху не деди? Я Аллахтын элчиси, Куран сизге түшүп турса, мен кантип сизге Куран окуп берейин деди. Пайгамбарыбыз айтып атат, менин жүрөгүм Куранды угушту калып атат деди да. Менин жүрөгүм Куранды угушту калып атат деди. Абу Муса ал-Ашари радыйаллаху анху Ниса сүрөсүн окуп бердим дейт. Куранды угуш дагы бир сүннөт. Куранды угуп туруш дагы ибадат, аны караш дагы ибадат экен да туугандар. Ошого Куранды иншалла намазда туруп, Аллах тааланын сөзүн окуп, аны угуп туруш бул чоңото чоң ибадат да. Ошого туугандар, таравихтерге келип катышып турайлы. Таравих өзүнчө бир сүннөт, анын ичине хатым өзүнчө бир сүннөт да. Таравих намаз өзүнчө сүннөт болсо, ичине хатым өзүнчө сүннөт. Курандын Аллах субхана таала дагы бир өтө чоң можиза кылып жараткан да. Можиза кылып жүргөн. Куран, карасаңыз туугандар, Куран кайсы тамга менен башталат? Башталганда. Курандын биринчи тамгасы кайсыл? Ким мындай айтат? Курандын биринчи тамгасы. Алиф? Жок, алиф эмес да. Биринчи аят кайсыл? Курандагы биринчи аят. Фатиха сүрөсү биринчи аяты кайсыл? Бисмиллахир-рахманир-рахим биринчи аяты. Бисмиллах аяттын башындагы тамга кайсыл? Ба тамгасы, ба. Билип алайлы туугандар, Куран биз үчүн түшүрүлгөн китеп. Куран өлүктөр үчүн түшүрүлгөн китеп эмес. Куранды биз өлгөн адамдын артынан окуй турган китеп эмес. Куранды окуп, ой жүгүртүп жашай турган китеп туугандар. Бул биздин китеп. Ошого көңүл бурайлы туугандар Куранга. Курандагы биринчи тамга кайсы экен? Ба тамгасы. Ба. Ушул ба тамгасында туугандар өтө чоң хикмат бар дейт да, данышмандылык бар дейт. Ба тамгасы бар го, ба. Араб тилинде ба деген менен деген мүчөнү берет да, менен деген. Бул менен деген байламта болуп, эки затты бири байлайт. Адам менен өзүнүн Роббисин байлап турат дейт да. Менен деген Аллах жана пенде менен Аллах. Ошонун ортосунда байланыш бир Куран экен да туугандар. Куран экен. Эми Курандагы эң акыркы тамга кайсыл? Эң акыркы аяттын эң акыркы тамгасы кайсыл? Кайсыл? Са. Син. Минал джиннати ван нас. Туурабы? Син. Эми ба тамгасы менен син тамгасын экөөнү бириктирсек не деген сөз чыгат? Бас деген. Бас дегени билесиздер, араб тилинде бас деген жетишерлик деген сөз да, жетишерлик. Куран баш аяк дейт, адамдын бактылуулугуна жетишерлик деген хикмат дейт да бул. Куранда Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис мазмунунда айтат, Куранда Таврат, Инжил, Забур 3 китептин илими катылган дейт. Андан сырткары мага өзүнчө дагы кошумча берилди дейт да Куран. Куранда бардык бактылуулуктун сырлары катылган экен да. Ошого иншалла анан Куранды көбүрөөк көңүл бурайлы. Анан дагы бир фазилет туугандар, ким Куранды жаттаса дейт, 10
10 адам тозокко түшүшү милдет болгон, важип. Мындай нейтральный зонада турган эмес. Ал уже чечилип калган, сен дозок экенсиң, намаз окубапсың, орозо тутпапсың, зекетиңди бербепсиң, сен дозокко баргын деп чечим чыгарылган 10 адамды кары дейт. Путкарып шафаат кылган мүмкүнчүлүк берилет дейт. Ким Куранды толук жаттаган болсо дейт. Бул не деген фазилет? Ошого туугандар балдарыбызга Куран жаттаткан аракет кылайлы. Өзү жаттай албадыкпы? Анда балдарыбызга жок дегенде Куран жаттаткан аракет кылайлы туугандар. 10 адамды мүмкүнчүлүк берилет деп атат. Эртең сизди периштелер колуңуздан кармап алып, алып кетип аткан жөнүнөн балаңыз, токто десе, периштелер ошол жерде токтоп калат. Мунун немеси бар экен, булда шафаат бар экен деп. Жөн эле бейишке алып кирбейт дейт да. Жөн эле сизди алып туруп, бейишке алып кирип коюп койбойт дейт. Аллах Таала ошол карыга канчалык Куран бейиштен даража берген болсо, карыга бейиштен канчалык даража берген болсо, сизди бирге ошол даражага көтөрүлүп алып чыгып алат дейт. Ошол 10 адамды. Ошого балдарыбызды Куран жаттатайлы туугандар. Куран жаттатууга аракет кылайлы, өзүбүз жаттай албадыкпы?